Кара кеченин башынан түшкөн боз айгыр суусун көмүргениндеги үстүңкү топурак кыртышы көчүп бууп калган. Мындан улам тез арада тазалоону Акылбек Жапаров буга чейинки келген жумушчу сапарында тапшырган. Себеби бул суудан айыл элинин 15 гектарга жакын жер аянты суу менен камсыз болот. Мындан улам сугат мезгилин үзгүлтүккө учуратпай, тез арада ишти бүтүрүүнү тапшырды. Аркы бир жагынан эле платина кое турган жерди тапкыла да, момундай барып аткан жерлерди. Естественно. Платина бир жагынан эле платина тосуп салып эле, ошол жагын бүтүрүп, анан суу алып кеткендей кылып койсоңор. Кара кече көмүр кенинде жыл башынан тарта электрондук кезек күтүү иштей баштады. Мурдагыдай жумалап кезек күтмөй, ортого тааныш билиш салып убара болуу толук жоюлган. Мындан сырткары көмүр тарткандарга накталай эмес төлөм жүргүзүү үчүн дагы шарт түзүлдү. Электрондошкондон бери жакшы баары. Бүт өзүнүн кезеги менен кирет. Азыр 1 сутка, 1,5 суткада чыгып кетебиз. Ашып кетсе. Бат болгондо? Бат болгондо ошо. Эми электрондуу очерет деген жакшы эле болду. Тез-тезден кирип чыгып атабыз өз очеретибиз менен. Жакшы, мурункуга караганда тартип жакшы эле болуп калды. Адборго келгенде күндө эмес 4-5 суткадан жатсың да. Азыр эми Кудайга шүгүр жакшы эле болуп калды. Буга чейин кара кечеде жалпы 100гө жакын техника иштеп, жыл башынан бери 1 миллион 300 тоннадан ашык көмүр өндүргөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун иш сапарынын алкагында жалпы наркы 220 миллион сомдук 27 жаңы атайын техника дагы тапшырылды. Бул өз кезегинде ишти ыкчамдатууга өбөлгө түзөт дейт кенчилер. Ошондой эле Акылбек Жапаров мындан ары мамлекет тарабынан ишти алдыга жылдыра турган бир топ аракеттер жасаларын баса белгиледи. Инвестициялар көбөйүп атат. Бизге ушу тынччылык керек болуп атат. Анан мына мен азыр эми жаңы жетекчилерге айтып атам, мурункулардай болуп скрышный работа кубуна мага 10 сом бересиң, 20 сом бересиң деген анын баарын биз билебиз. Биз көрбөсөк да силер көрүп турасыңар, туурабы? Ошондойго барбай, бизди уят кылбай, жакшынакай иштеп бергиле деп эле суранып атабыз. Айлык мына колубуздан келген айлыкты берип атабыз. Жумушка ушундай тынччылык анан ынтымак керек болуп атат. Улууну улуудай, кичини кичидей урматтап, бири-бирибизди колдошубуз керек болуп атат. Быйыл көмүр кенинде модернизациялоо иштери жүрөт. Ага ылайык атайын көмүрдү жана кендин үстүңкү топурак кыртышын ташуучу жаңы технологиядагы өндүрүштүк шайман орнотулат. Буга чейин көмүрдүн үстүңкү кыртышындагы бош топурак оор жүк ташуучу унаалар менен ташылып келсе, эми конвейердик тасма менен ташуу технологиясы ишке кирет. Бул техника өзүбүздүн ушул кара кече карьериндеги западный деген участогунда иштетебиз. Биз албетте бизге бул биринчиден үнөмдү алып келет, экинчиден жумушубузду ушул көмүр казуу багытында ийгиликтүү жүргүзгөнгө жардам берет. Ошондой эле модернизациялоонун алкагында айдоочулар үчүн дагы бардык шарт түзүлөт. Жатаканадан тартып техникалык жактан тейлей турган жайлары дагы каралат. Мындан сырткары өндүрүлгөн көмүр 3 түрдө сорттолуп чыгарылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Миңгуштагы Агулак көмүр карьерине дагы барып, жумушчуларга түзүлгөн шартка кызыкты. Ишкана ошол жердин ээси болгон миңгуштуктардын кээ бир социалдык маселелерин чечүүнү унутпашы керектигин айтты. Маалыматка таянсак, ишкана айылды ичүүчү таза суу менен камсыздоону өз жоопкерчилигине алууда. Мындан тышкары жакында эле жергиликтүү элге жүргүнчү ташуучу унаа белек кылышкан. Лаборатория кандай показательдерди берди? 5500 берди, биз жаңы эле тестке тапшырып алдык. Анан жана импорт замещенияга 180 миң тоннаны быйыл тестке буюрса пландап атабыз. Агулак кенин иштеткен кытайлык компания бир эле отун өндүрүү менен чектелбестен ал жерге көмүрдү байыта турган фабриканы да курушат. Жылына 2 миллион тонна көмүрдү кайра иштетүүгө мүмкүндүк бар. Ушул тапта техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалып, түбүн түптөө жумуштары жүрүп жатат. Эгер иш шыдыр жүрсө, курулушту ушул жылдын июнь айларында баштап калабыз. Кара алтынды биргелешип өздөштүрүүнү көздөгөн кытайлык компания учурда кендин кыртышын сыйрып 80 миң тонна көмүрдү белендешкен. Мында отун өндүрүү менен 179 адис алектенип жатат. Анын ичинен 69-у жергиликтүү тургундар. Норуза Булаев, Бактияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.